Sen akıllı kem adam menen degile talашка маселеге түшсөк болобу? Өзгөчө дос менен десе, фала тумари сафихан, сен акылlı кем адам менен талашпа, сага ыза келтирип коет дейт. Вала халиман, сабырдуу адам менен талашпа, сен менен мамилени үзүп иштейт дейт. Сен менен спорт этпейт дейт. Просто кесип коет дейт, болду. Сага убактысын кетирбейт ал дейт. Акылlı кем менен талашып алба, сага зыян келтирип коет. Ачууланып отуруп, эмне иштеп отуруп, депрессияга түшүп калып жүрбө. Инсульт, инфаркт болуп калып жүрбө. Вакат кала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген: "Ман таракал мира", кимде ким талашты тыштап койсо, "Ва хуа мубтил", акыйкат эмес, жалган тарабында болот. Бирөө менен талашайын деп атат, туура эмес. Бирок ошол туура эмес экенин билип туруп, анан таштап койду. Талашпай койсо, "Буни алаху байтун фи рабадил жан", ага жаннаттын кире беришинде үй салынат. Бирок "Ва ман таракал мира ва хуа мухиккун", бирөө акысы бар, туура, акыйкат ал тарапта болуп туруп талашпай койсо, "Буни алаху байтун фи а'ла", ага жаннаттын төрүнөн үй салынат дейт. Хадис сахих, Бирөө жалган үчүн талашкан жат, бирөө акыйкат үчүн талашкан жат. Жалган үчүн талаша турган адам талашпайм деп чыдап койсо, жаннаттын кире беришинен үй берилет. Караңыз. Бирок акыйкат менен тарапта болуп талашпай койгон адамга жаннаттын төрүнөн үй салынат дейт. Заманна таркуму бутеран важип. Албетте баягы жалган үчүн болуп туруп дагы талашам деген адамдын талашы арам. Туура эмес. Бирок ошол арамды чыдап коюш үчүн соогун алып атат. Берки акысы бар эле, бирок ал акысы болуп туруп чыдап коюшу менен ага ачуу, кыйын, оор келген нерсени чыдап койгон үчүн ага жаннаттын төрүнөн үй берилип атат. Кыйынчылыкка жараша анан сообу да ошондой бийик болот. Адамдардын, өзгөчө достордун, бир туугандардын ортосунда душманчылык сала турган маселе эмне? Бул талаш дейт. Жарышуу. Бул бири-бири менен мамилени үзүп, дерс бет жүз карашпай кала турган, алып бара турган иш. Биринчи талаш үзүлүп, мамиле үзүлөт качан? Бил арафи сумма биринчи ойлорунан бөлүшүп калат экөө дейт. Экөө ажырап калат, ойлору эки башка болуп калат дейт. Анан сөз менен эки башка болуп баштайт дейт. Анан эмне болот? Анан дене менен эки башка болуп бөлүнүп калышат. Пайгамбар айткан экен, бири-бириңерге аркаңарды салып кетпегиле. Вала табагаду, бири-бириңерди жек көрбөгүлө. Вала тахасаду, бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Вала тагатау, мамилеңерди бири-бириңер менен үзбөгүлө. Ва кун ибадаллахи ихвана, Кудайдын бир туган кулдары болгула. Ал муслиму ахул муслим, мусулман мусулмандын бир туганы. Ла язлимуху, ал бири-бирине эмне кылат? Зулум кылбайт. Вала юхарримуху, вала юхзилуху, аны арам кылбайт, аны менен мамилесин арам кылбайт деген болсо керек. Аллаху алам. Вала яхзул, аны кемсинтпейт. Жардамсыз таштап койбойт. Өзүндө бар нерсесин бербей калтырып койбойт. Ибн